Assalamu alaikum. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына кызыккан брадарлар, туугандар, албетте бул бир керемет сабак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны ар бир мусулман үчүн алмашкыс, орду табылгыс сабак. Бүгүн да биз өткөндө вада кылгандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дин таратуу жолундагы кескин бир өзгөргөн, абалдын өзгөрүлгөн учуруна бүгүн вакыт беребиз. Алда болсо биринчи Акаба анты. Мен ушул Акабада өзүм болдум, ошо ант болгон жерде өзүм турдум. Жана көзүмдү жумуп ошол учурдагы окуяларга киргендей да болдум. Силерге да ушуну ыраа көрөт элем. Азыр тасманы көрөлү, анан улантабыз сөзүбүздү. Мындан бир канча убакыт мурда Ясриптен келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааватынан ислам динин кабыл алып, мындан ары Ясрипте бул динди жайылтуу убадасы менен кайткан 6 киши пайгамбарлыктын 12-жылкы ажылыгында да ажылыкка убадасына ылайык келишет. Бирок жөн гана келбестен, жалпы Ясриптен ажыга келаткандардын ичине жашыруун түрдө эч кимге билдирбеген акыбалда дагы 12 кишини кошуп ала келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жолугуп, Аллахтан башкага сыйынбоого, уурдабоого, сойкулук кылбоого, балдарыңарды өлтүрбөөгө, өзүңөр токуган жалганды таратпоого жана шарият буйругун аткарууда мага баш ийүүгө ант ичкиле. Ким ушул антында турса, ага Аллахтын сыйлыктары бар. Ким антын бузса, бул дүйнөдө жазаланат. Кимдин күнөөсүн Аллах жашырса, жазалоосун жана кечирүүсүн Аллах өзү чечет, деди. Буга алар макул болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап ант ичишти. Ушул жылкы Акабада жолугушкан Ясриптен келген сахабалар бул динге ынангандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ушул эле жылы Ясрипке алып кетели деген ойлору болгон. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга макул болбоду, буга көнбөдү. Анткени Ясрип эли али динди билбейт эле. Жана Ясрип элине динди жеткирүү муктаждыгы бар эле. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ясрип элине динди үйрөтүү үчүн өзүнүн сахабасы Мусаб ибн Умайрды жөнөттү. Айтмакчы, ошондо Мусаб ибн Умайр, көңүл буруңуздар, 18 жаштагы жигит экен. Мусаб ибн Умайр Мадинада Асад ибн Зурардын үйүнө токтоду. Жана алар экөөлөп зор шыктануу менен Мадинага ислам чакырыгын жая башташты. Марак булагындагы окуя алардын ийгиликтүү иштеринин бири катары айтылып келет. Булак боюна даават укканы элдин чогулганы уруу башчы Саад ибн Муаз менен Усайд ибн Худайрга анчейин жага бербеди. Жана Саад аларды булактан куугус келип жакын барат. Мусаб Муазга карап, балким сен бир аз угарсың, жакса макул болорсуң. Жакпаса, сага муну эч ким күч менен таңуулай албайт, дейт. Кел отур дейт. Анын көшүндө отургандан кийин Мусаб тиги Саад ибн Муаз найзасын ушундай сайып койгон отурат. Ал Мусаб ибн Умайр ого исламды өтө көркөм түшүндүрөт. Куранда окуп берет. Айтат, ушу Куранды окуп атканда Саад ибн Муаздын жүзүнөн билинди дейт. Ал бул динди кабыл алары билинди жүзүнөн дейт. Бир кезде анан Саад ибн Муаз Мусаб ибн Умайрдан сурайт. Сен айткан динди кабыл алыш үчүн эмне кылыш керек дейт. Сен жуунушуң керек, кийимиңди тазалашың керек. Анан ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах деген келмени айтасың, ошону менен бүт дейт. Саад ибн Муаз динди кабыл алат, анан уруусуна барып элин чогултат. Сурайт биринчи. Мени силер ким деп билесиңер дейт. Анан коому айтат, биз сени жетекчибиз деп билебиз. Чын сүйлөгөн деп билебиз. Жана сени токтоо деп билебиз дейт. Мына сөз өтө маанилүү да.
Seni toktоо деп билебиз. Мындай биресен угуп эле таасирленип кете турган бала эмес деп билебиз дейт. Анда ким мен кабыл алган динди кабыл алмайынча мен эч ким менен сүйлөшпөйм дейт. Уруусу бүт кабыл алат. Бирөө эле кабыл албайт. Умайсир деген. Бирок ал дагы жүрүп ушундай алиги бизде кишилер бар го. Мен ал даяр эмесмин дегендей да. Кийинчерээк. Ухуд согушунда ал дагы келип пайгамбарыбыздын алдына келип сурайт. Мен азыр согушка кирем дейт. Согуштан чыгып динди кабыл алам дейт. Десе Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат, сен азыр кабыл ал анан согушка кир дейт. Ашхаду ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Согушка кирет, өлөт. Кирер менен эле, бир-эки кылыштан кийин өлөт. Анан сахабалар сурайт кийин, я Расулуллах, бул намаз окубады. Бул ким? Намаз окубаганы менен бунун сыйлыгы өтө жогору деди. Шахид болду деди. Натыйжада Ясриптеги ар бир үй бүлөдө мусулман пайда болду. Жана Мусаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Ясриптеги исламдын абалын, кудуретин жана кубатын убакты менен сүйүнчүлөп турду. Пайгамбарлыктын 13-жылындагы ажылыкка дагы Ясриптен 70 мусулман өзүнүн мусулмандыгын жашырып, жалпыга кошулуп, ажылыктын шылтоосу менен Меккеге аттанышат. Мекке жеткен соң алардын кээ бирлери пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жолугушуп, келерки жалпы менен болгон жолугушууну уюштурушат. Жана ташрик күндөрү, тагыраак айтканда Зулхиджанын 11, 12, 13 күндөрү Жамраттын кичинекей устунунун астында жолугушмай болот. Жамрат дегени мына ушул ажылар билет, шайтанга таш ыргытылчу атайын орнотулган жерлер бар жана устундар бар. Мына ушул Жамраттын биринчи устунунда жолугушмай болушат. Жөнөкөй көз менен караганда мындан 1,5 чакырым аралыкта Мина өрөөнүнүн ортосунда айтылуу Акаба капчыгай жайгашкан. Мына ушул капчыгайда Ясрип делегациясы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен белгиленген убакытта жолугушууну күтүп отурушту. Жана ал убакытка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келди. Өзү жалгыз келген жок. Өзү менен чоң атасынын баласы, тагыраак айтканда атасынын бир тууганы, амекиси Аббас Абдул Муталип менен келди. Аббас ибн Абдул Муталип мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Ясрип делегациясынын ортосунда келишимдин түзүлөрүнөн мурда бир шарт койду. Эй Ясриптиктер, силер Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ким экенин билесиздер. Жана анын Меккеде азыркы көрүп аткан кордугуна, кыйынчылыгына карабай, өзүнө жараша орду бар, урмат сыйы бар. Жана аны коргой турган адамдары да бар. Эгер силер бул затты алып кетип аткан болсоңуздар, бул заттын жоопкерчилигин да чогуу алыңыздар. Анан тияк алып барып алып, бул затты таштап кое турган болсоңуздар, андан көрө азыр эле таштап кетиңиздер деди. Бул сөздү угуп отурган ансарлар сөздү Каапка берди. Каап разияллаху анху: "Биз сени уктук, Аббас" деди. Эми сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө берели. "Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эми сөз сенде. Эмне десең ошону айтканың, жана Аллахың үчүн каалаган антың калгының, биз ал антты бергенге сага даярбыз" дешти. Жабир: "Эй Аллахтын элчиси, биз эмненин үстүндө ант ичүүбүз керек?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Силер мени гана угасыңар жана мага баш ийесиңер. Байлыгыңарда да, кедейлигиңерде да дин үчүн малы мүлкүңөрдөн сарптайсыңар. Шарият буйруган жасайсыңар, шарият тыюу салгандан кайтасыңар. Жамандоочулардын жамандаганына карабай, Аллахка кызмат кыласыңар. Мен көчүп баргандан кийин мени колдойсуңар. Өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү, балдарыңарды коргогондой, мени да коргойсуңар. Жана бийликти ага укуктуулардан талашпайсыңар. Мына ошол үчүн силерге бейиш бар" дейт. Ошондан кийин Аль-Бара ибн Марур пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап: "Сени пайгамбар кылып жиберген Аллах менен ант ичем, биз сени коргойбуз. Биз ата бабаларыбыздан бери сөзүндө бекем турган ушул чөлкөмдөгү эң чебер аскербиз.
Seni biz öz korgoğubuzga alabız dep ant içedi. Al-Bara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylep atkan кезде anın sözün Abul Kaysam Buzdudağı özün sözün başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni menen bolgon kelişimimizden ulam albatta Mekkelik Araplar menen baylanışты üzүүгө туура келет. Biz алар менен тууганчылык, соодаgerçilik ар түрдүү байланыштарыбыз бар, өзүң билесиң. Жана biz seni menen болуп, ал байланышты үзгөндөн кийин sen өзүң туугандарың менен жарашып алып, анан биз ортодо жаманатты болуп калбайбызбы деп сурады. Тагыраак айтканда, эми сен азыр башыңа күн түшүп турган учур, кийин жакшы болуп кетсе мамилеңер, сен бизди сатып кетпейсиңби деген кооптонуусун айтты. Буга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деди. Мен силер менен жашайм, жана силердин араңарда өлөм деди. Силер ким менен согуштаңар, мен ошону менен согушам. Жана силер ким менен жарашсаңар, мен ошо менен тынчтыкта жашайм деди. Ант ичүүгө келгенде Аббас ибн Убада урулаштарын токтотду. Кое туруңуздар туугандар деди. Дагы бир жолу ойлонолу. Biz эгерде сыноо келип, балдарыбыздан, үй бүлөбүздөн, үй жайыбыздан, малы мүлкүбүздөн, уруу башчыларыбыздан айрыла турган болсок, ошого карабай бул затты сатып кетпейбизби? Эгерде биз ушул сыноолорго туруштук бере албай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сатып кете турган болсок, биз эки дүйнө маскара болобуз деди. Эгерде биз мал жайыбыздан, балдарыбыздан, малы мүлкүбүздөн, башчыларыбыздан айрылганыбызга карабай бул затты сатпай, буну колдоп тура турган болсок, анда бизге эки дүйнө мертебеси бар деди. Бул сөздү уккан ясриптиктер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга карады дагы, Аллахтын элчиси, чындап эле, эгер биздин башыбызга ушундай оор сыноолор түшө турган болсо, ал сыноолорго биз туруштук берип, сенин алдыңда турган болсок, бизге эмне бар деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, сиздерге мун үчүн бейиш бар деди. Ошол учурда сөздү Асад ибн Зурара алды. Жана ал албетте биз келе турган сыноолордун бардыгын билип туруп, бизге боло турган мусибаттардын бардыгын билип туруп, ушул жака төө чаптырып келдикпи, демек биз ага даярбыз деди. Бирок ошого карабай, дагы бир жолу ойлонолу. Эгерде биз азыр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ант ичүүдөн баш тартсак, кийин аны Ясрибке алып барып алып, ал жерден жалгызсыратып койгонго караганда Аллах алдында кечиримдүүрөөк деди. Ошондуктан азыр ойлонолу, азыр ушул нерсени ар бирибиз өзүбүз чечели деди. Элдер, Асад, Аллахтын элчисинин колун бошот деди. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, ант ичип баят берип жатышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алардын баятына бейиш менен убада кылып жооп берип жатты. Ясриптен келген ансарлар баят берген жер мына ушул жер. Мына анын урматына курулган мечит ошол баят берген жерди белгилеп турат. Жана мечиттин аты дагы Баят мечити деп аталат. Азыр бул мечитти бийлик мындай коргоп коюптур, чара менен балким ажыга келгендер муну да иштетип ийбесин дегенге, бирок татынакай кылып ремонттоп койгон экен. Ушул мечит Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баят алган жерине курулган мечит. Ушул жерден билсек болот, баят алган жер шайтанга ташыргытуучу жамыраттан ашып барса бир чакырымга жетпеген аралыкта болгон экен. Бул окуя Акаба биринчи анты пайгамбарлыктын кескин өзгөргөн абалын мүнөздөгөн окуя. Мына ушундан баштап ислам такыр башка мүнөзгө ээ болду. Ислам дининин таралуусу такыр башка нукка бурулду. Жана бул окуянын уландысы, бул окуянын акыбети кийинки көрсөтүүдө биз сөз кыла тургандай алгачкы көчүүлөргө алып келди. Мусулмандар алгачкы көчүүлөргө бет алды. Аны кийинки көрсөтүүдөн көрөбүз иншаллах. Жана өз убагында ал көрсөтүүлөр жөнүндө кабар жетсин десеңиздер, биздин каналга жазылыңыздар, башкаларга да сунуш кылып коюңуздар.
жана бул тасмаларды башкаларга бөлүшүп да койсоңуздар болот. Атай бөлүшкөнгө ыңгайлуу кылып, кыска кылып чыгарып атабыз. Анда келерки көрсөтүүлөр. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.